Assalamu alaikum урматтуу Көптөбели каналынын көрүүчүлөрү. Кантип акча таап, ишкерликти баштайбыз деп көптөн бери ар кандай темада видеолорду чыгарып келе жатабыз. Мурдагы видеолордо айтканбыз. Бизде сырттан келген товарлар абдан көп. Биз кыргызстандыктар акчаларыбызды сыртка чыгарып, өзүбүздүн туруктуу акча булагыбыз жок деп айттык эле. Кыргызстанды сырттан келген товарлар ээлеп алды. Эки нерсе бар туугандар. Аны толук түшүнүп алуубуз зарыл. Көңүл бурсаңыздар. Жеке ишкерлер, бизнес кылам деген адамдар иш баштаса, мамлекетке түздөн-түз байланыштуу маселе болот. Эгер мамлекет жакшы көңүл бурса, ошол ишкерлер тез өнүгөт, өркүндөйт, өсөт. Тилекке каршы бүгүнкү кырдаалда биздин мамлекетте ишкерлер өзүнчө өлбө жаным өлбө деп өз алдынча иш кылып келе жатат. Мамлекет болсо өзү менен өзү өлбө жаным өлбө деп бутка тура албай саясий кризистерде келе жатат. Туура эмес жүргүзгөн саясаттан улам бүгүн ишкерлерди колдоонара турсун, саясий кризистин, экономикалык кризистин чок ортосунда калды. Биз карапайым эл чындыгында кыйналып бүттүк, өз багытыбызды таппай келе жатабыз. Бизге мамлекеттик деңгээлде багыт көрсөтүп, идеологиялык багыт берген саясат жүрбөй келет. Мисал үчүн жеке мен бир бак тигип ишкерлик кылайын десем, жалаң гана өзүм умтулуума туура келет. Бир чакан цех же чакан завод курайын десем, техникаларды сатып алуу дагы кыйын, мамлекетке алып кирүү да кыйын, иши кылса ишкерлер мени түшүнөт. Эл аралык стандарттар боюнча ар бир адам эң төмөн жашоо деңгээлинде жашоо үчүн эң азында ар бир адамга 4800 сом акча керек экен. Бир үй бүлөдө 5 адам жашаса, демек 24000 сом акча керек. Бул алардын жашай турган турак жайын эсепке албагандагы сумма жана эң төмөн жашоо деңгээли. 80% калкыбыз бүгүнкү күндө 1000 сомдон 3000 сомго чейин акча табышат. Ошондуктан биздин мамлекетте 80% калкыбыз эл аралык стандарттар боюнча жакыр үй бүлөлөргө кирет. Жашоо минимума дагы алган айлыктар, пенсиялар же пособиялар жетпейт. Буга эмне себеп болууда? Жалпы кыргыз мамлекети сиз, мен баарыбыздын иштеп тапкан акчабыз, ички дүң продукциябыз 25%-ды түзөт. Ошондон улам 75% акчабыз башка мамлекетке бергени мажбур болобуз. Мурдакы видеолордо канчалык сырттан товар көп кирсе, ошончолук долларга суроо талап күчөйөт дегенбиз. Доллар канчалык көтөрүлсө, девальвация тузагына түшөбүз да, базарда баалар жогорулап, инфляция процесси жүрүп, баалар дагы да кымбаттай берет. Биз мындан кантип чыгабыз? Мыкты бир ийне жибине чейин иштелип чыккан программа бар достор. Ал программаны мамлекет да, ишкерлер да, жалпы эл биргеликте ишке ашыруубуз зарыл. Бул программа мамлекеттик деңгээлдеги программа. Муну президент, парламент, өкмөт ишке ашырат. Жалпы эл колдообуз зарыл. Программаны угуп отурсаңыздар, суроолор пайда болушу мүмкүн. Акырына чейин уксаңыздар, бардык суроолорго жооп чыгат. Программаны түшүндүрүүнү баштасак. Бул программа эки багытта параллелдүү түрдө ишке ашыруусу зарыл. Биринчиси, мамлекетибиздеги экономиканы көтөрүү үчүн мамлекеттик иште иштеген ишчилердин айлык акысын жыл сайын 3000 сомго жогорулатуу. Мисал үчүн, эң аз айлык алган мамлекеттик ишчи бүгүнкү күндө 3000 сом айлык алат. Бул программанын негизинде бир жылда 6000 сомго жогорулайт. Дагы мисал, 10.000 сом айлык алган мугалим, 10.000 сом айлык алган врачтын айлык акысы 13.000 сомго жогорулайт. Экинчи жылда 16.000 сомго жогорулайт. Үчүнчү жылда 18.000 сомго жогорулайт. Ошентип отуруп, жыл сайын 6 жыл бою айлык акысы көтөрүлөт. Пенсиялар жыл сайын 1200 сомдон жогорулайт. Бүгүн кайсы бир пенсионер 2000 сом пенсия алса, бир жылда 3200 сомго жогорулайт. 2 жылда 4400 сомго жогорулайт. 3 жылда 5600 сомго жогорулайт. Пособия, стипендия алгандар
1000 сомдон жогорулайт. Бир сөз менен түшүндүргөндө, жалпы мамлекеттик иште иштеген адамдардын айлык акысы жана пособия, пенсия, стипендия алуучулардын акчасы жыл сайын жогорулайт туугандар. Бирок бир шарт менен. Мамлекеттик деңгээлде акча иштелүүчү дагы бир карточка ачылат. Кимдин айлык акысы жогоруласа, ошол адамга жаңы карточка ачылат. Бул карточкадагы акчаны ал адам жалаң гана ата мекендик өндүрүштү гана сатып ала алат. Сырттан келген товарларды сатып ала албайт. Себеби бул карта ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн гана товарларына байланат. Сиздерде суроо пайда болуп жатат. Ата мекендик өндүрүштө эч нерсе жок да. Программанын экинчи багытын угабыз. Экинчи багыттагы параллелдүү жүрө турган иш бул ата мекендик өндүрүштү көбөйтүү. Күнүмдүк тиричиликке байланыштуу товарлардын саныны өз мекенибизде иштеп чыгарууну көбөйтүү программасы. Мисал үчүн, пахта өстүрүүдөн баштап, ал пахтадан май өндүрүп, кездеме чыгарып, кийим тигүүчү цехтерге чейин көбөйтүү. Бардык бизнес багыттар боюнча ушундай иштер жүрөт. Жада калса, цехтерде тигүүчү машиналарды да өзүбүз завод куруп, өзүбүз чыгарууну пландайбыз. Демек, бүгүн бизге керектелүүчү бардык товарларды өндүргөн ишканаларды ачабыз. Кантип? Мамлекет максаттуу түрдө узак мөөнөткө ишкерлерге 2% үстөк пул менен кредит берет. Чакан заводдор кандай гана техниканы сатып алам десе, ошол техникаларын мамлекет сатып алып берет. Мисал үчүн, жеке мен темир иштетүүчү завод ачам десем, мага мамлекет 10-15 жылга 2%дан кредит берет. Бүгүнкү күндө кандай кредит саясаты жүрөт туугандар? Мисал үчүн, мен завод ачам деп 10 миллион сом кредит алсам, 10% менен 3 жыл, 5 жылга чейин кредит беришет. 3 жыл же 5 жыл ичинде 10 миллион сомду мен 11 миллион сом кылып банктарга төлөшүм зарыл. Ошентип, чоң суммада кредит алып мен өндүргөн товар Кытайдын товарына караганда 10%га кымбат өндүрүлөт. Кошуна мамлекеттер керек болсо субсидия кылып, 10 миллион сомду 9 миллион сом кылып төлөй бер, макул, алга жыла бер, күчөй бер, өндүрүшүбүз күчөйсүн деп ишкерлерин колдоп жаткан учурда бизде ушундай саясат жүрөт туугандар. Айырманы караңыздар. Кошуна мамлекеттер 10 миллион сом берсе, 9 миллион сомго чейин кайтарсаң болот деп субсидия кылат. А биздикилер 5, 10, 15% жогору баада берилип жатат биздин ишкерлерге. Демек, экинчи параллелдүү алып барыла турган иште мамлекет ишкерлерге максаттуу түрдө узак мөөнөткө 2% менен ата мекендик өндүрүштү көбөйтүү үчүн кредиттерди берет. Сиздерде суроо жаралды. Ишкерлерге мамлекет кайсы акчасына кредит берет деп. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте 2 миллиард 300 миллион доллардык алтын валюта запасыбыз бар туугандар. Ал акчаны улуттук банк башка мамлекеттерде сактап келет. Ошол 2 миллиард доллар акчадан 500 миллион доллар акчасын ишкерлерге кредит катары бере турган болсок, 25% ичкүдүн продукциябыз жок эле дегенде 50%га жогорулайт туугандар. Бул деген сөз жалпы мамлекетте ишкер болуп иштейм жана ишкер болуп иштеп жаткан ишчилерди болуп көрбөгөндөй колдоого ээ болот туугандар. Эмнени түшүндүк? Мамлекеттик ишчилердин айлык акысы жогорулайт. Аны менен бирге ата мекендик өндүрүштү көбөйтөбүз. Экинчи карточканы ачып, мамлекеттик бюджетте отурган 400 миң элди айлык акысын жогорулатып, ата мекендик өндүрүшкө улап жатабыз. Алар сырттан товар сатып ала албайт. Себеби буга сатып алайын десе да карточка жол бербейт туугандар. Ата мекендик өндүрүш чоңойсо, ошончолук мамлекетке салык көп түшөт. Айлык акыбыз да жогорулап, долларга болгон суроо талап азаят. Инфляция процесси да жылдан жылга жогорулабай, баалар ушул бойдон сакталат. Дагы да түшүнүктүү болуш үчүн бул мисалга көңүл бурсаңыздар. Финансы министрлиги бүгүнкү күндө 6,5 миллиард сомду мамлекеттик бюджеттен тамак ашка бөлөт. Балдарыбыз мектептерде чай ичет, билесиздер. Ар кандай тамак ашка кетүүчү чыгымдарга 6,5 миллиард сом бөлөт.
Мектептер балдарга булочкаларды тендер аркылуу сатып алышат. Бул программада болсо тендер аркылуу эмес, ата мекендик өндүрүштө өндүрүлгөн фирмадан булочкаларды сатып алышат. Казакстандын же Россияда өндүрүлгөн ундан бышырылган булочканы сатып ала алышпайт. Буга карточка жол бербейт. Демек, кайсы бир фермер бир мектепке же 2 мектепке, балким ал фермер 10 мектепке жете турган буудай өстүрүп, аны унга айлантат. Булочка чыгарчу цех ошол кишиден гана ун сатып ала алат. Бул программаны ишке ашырууда бирдиктүү банк системасы иштелип чыгат. Бирдиктүү акча айлануучу банк системасынын ичинде натыйжада айланып жаткан акчалар ачык айкын көрүнүп турат. 1000 штук булочка чыгарып сатса, мамлекеттик каттоодо 100 штук булочка саттым деп салык кызматына эсеп берет. Ал эми бул системада антип алдай албай калат. 1000 штук булочка сатса, 1000 штук булочка сатканы билинип турат, достор. Мамлекеттик бардык салыктарды бириктиргенде, ишкерлер тапкан кирешесинен 22% үлүшүн мамлекетке салык катары төлөшөт. Мамлекет 6,5 миллиард сом тамак ашка бөлдү. Бир жылда ошол акча 4 жолу айланса, 22% салык менен өзүнө кайра 6,5 миллиард акча түшөт. Ошол акча 5 жолу айлана турган болсо, кайрадан мамлекетке 7 миллиард сом болуп, ашыкчасы менен кайтып келет. Бул бир эле тамак аштагы мисал, туугандар. Эмнени түшүндүк? Мамлекеттик ишчилердин айлык акысы жыл сайын 3000 сомдон жогорулайт. Пособие пенсия алуучулардын акчалары көтөрүлөт. Көтөрүлгөн акчалар бирдиктүү банк системасы ачылып, экинчи карточкага которулат. Ал карточка жалаң гана Кыргызстан ичинде иштеп, Кыргызстандын гана ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн продукциясын сатып алууга шарт түзөт. Башка сырткы импорттогу товарларга ал акчадан иштете албайсыз. Натыйжада биздин ички дүң продукциябыз жогорулап, бирдиктүү банк системасынын негизинде ишкерлер көмүскө экономикадан чыгышат. Мурдагыдай жаап жашырып, налогтордон качышпайт. Ачык айкын коррупциясыз иштер башталат. Бул программанын негизинде ишкерлер мамлекеттен жогорку деңгээлде колдоо алып, иштелбей жаткан талааларга жаңы заманбап бактар тигилет. Заманбап эт өстүрүүчү фермалар ачылат. Техник, химик, конструктор инженерлерибиз, техникага кызыккан жарандарыбыз жаңы чакан заводдорду ачышат. Технологиялык прогресс да жүрөт. Урматтуу туугандар, бул программа жеке менен программам эмес. Ошого байланыштуу бул программаны мен өзүм кантип түшүнсөм, сиздерге жеткиликтүү жеткирип бергенге аракет кылдым. Бул программа президенттикке талапкер Улукбек Кочкоровдун ак эмгеги менен ийне жибине чейин иштелип чыккан Кут аттуу программасы экен. Мен мындай уникалдуу программаны көргөн эмесмин. Биринчи жолу көрүп жатып, чындыгында мен ушунчалык кубандым. Кыргызстанда 590 000 үй бүлөдө турак жайы жок экен, туугандар. Ушул программанын негизинде Улукбек Кочкоров 500 000 үй бүлөнү үй менен камсыз кылууну пландап жатыптыр. Ошол программасында бүт бары айтылган. Өлкөдө орто жана чакан гэстерди көбөйтүүнү максат кылышыптыр. Эгерде бизде мини гэстер, орто гэстер көбөйсө, мамлекетибиз жарык өлкөгө айланат. Шаарларыбыз жап-жарык өлкө болот. Электр энергиясында абсолюттук көз карандысыздыкка жетишишибиз мүмкүн. Мунун негизинде жеке ишкерлер да электр энергиясын арзан баада сатып ала алышат. Бул программадан тышкары Улукбек Кочкоровдун кем байлыктарды туура пайдаланып, 7 дубанды кыдырган поезд жол куруу кыялы бар экен, туугандар. Кандай сонун кыял, кандай сонун максат. Кана эми биздин Кыргызстанда да 7 дубанды кыдырган заманбап, ылдам жүрүүчү поезддер болсо, ички туризм да күчөймөк, транспорт маселеси да кыйла жеңилдемек. Жакшы тилек жарым ырыс дейт. Периштелер дуа кылса, Алла Таалам тилегине жеткирсин. Ушул нерселер ишке ашышына тилектешпиз. Мурдакы видеодо ушул программаны сизге тааныштырам дедим эле. Мына
тааныштырдык. Андан кийин ушул программаны жазган кандидат менен жолугуп, суроолорду кабыргасынан коюп, канчалык деңгээлде жазган программасын ишке ашыра алат, бизге кантип кепилдик берет, ошону талкуу кылабыз дедик эле. Кудай буйрса Улукбек Кочкоров менен байланыштык. Биздин каналга пайда болгон суроолорго жооп берүүгө жана ачык айкын талкууга макулдугун берди. Сиздерде ал кишиге кандай суроолор болсо комментарийге жазыңыздар. Мен ал суроолорду бергени аракет кылам. Ишкер болгусу келген туугандар, бул шанстан пайдаланалы. Эгерде чындап ушул программанын негизинде узак мөөнөткө кредит бере турган болсо, жеке мен ушул шанстан пайдаланам. Үйү жок канчалаган үй бүлөлөр бар. Ушул шанстан пайдаланалы. 30 жылдык мөөнөт менен пайызы жок узак мөөнөткө рассрочкага дейт үй берилет деп жатат. Мисал үчүн 3 миллион сомдук үй алсаңыз, айына 8300 сомдон 30 жылда төлөп бүтөт экенсиз. Кандай гана жеңил шарт достор. Үй алуу, турак жай маселеси кыйын болгондуктан бүгүн биздин Кыргызстанда 590 миң адам үйсүз жашайт экен достор. Мамлекеттик иште иштеген адам 6 жылда көбөйгөн айлык акысы 3000 сомдон жогорулап отуруп 18 миң сомго жогорулайт экен. Кудай буйрса 1-2 күн ичинде Улукбек Кочкоров менен маек курабыз. Сиз болсо бул видеону жок дегенде 10 жакыныңызга WhatsApp аркылуу таратыңыз. Келечекте чогуу тандайлы, чогуу талкуу кылалы. Бири-бирибизди сөгүүнүн, уруштун эч кандай кереги жок туугандар. Ансыз да биздин мамлекет бүгүн ушунчалык кыйын абалда турат. Туңгуюктан чыгып кетишибиз зарыл. Саясий кризистен, экономикалык кризистен колдон келишинче эрте чыгып кетпесек, күндөн күнгө жашообуз оорлоодо. Келиңиздер, жашообузга кайдыгер карабайлы. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.